Кыргыз элим, сиздерге кайрылганымдын себеби жолдошум Таштемиров Данияр боору ооруп 2009-жылдан бери боору оорусу менен күрөшүп келе жатышат. Бул башталган оорунун себеби 2009-жылы Москвада ушу балдарыбызды багалы деген ниетте иштеп келгени барып, тишини жулдуруп гепатит Б, Д оорусун жугузуп алдык. Бул ооругандын себеби ошо тишини жулдургандан кийин кан кусуп, 2 литрден ашык кан кусуп, Россияда реанимацияга, комага түшүп калышты. Ушул 2009-жылдан бери барбаган, көрүнбөгөн врачтарыбыз калбады. Тапкан акчаларыбыздын баары ушу дары-дармекке кетет. Өзүбүз ортодо 2 балабыз бар. 1 бала, 1 кыз. Ушу эл журтумдан суранат элем. Ушу Индияга барып, врачтардын азыркы койгон акыркы диагнозу боорду алмаштырыш керек деген диагноз коюп атышат. Тез арада бооруну алмаштырыш керек дейт. Бул алмаштырганга биздин каражатыбыз жетпейт. Ошон үчүн кыргыз элим, сиздерден суранат элем. Эч кимге оорчулугубуз түшпөсүн, эч кимден суранбайлы деп ушул 10 жылдан бери жашырып келатып, эми эл сиздер менен бөлүшкүбүз келди. Ушундай боору оорусу менен Кыргызстанда көп болуп жатат. Мендей жаш жубайлардын ооругандарын көрүп, мен да боорум ооруп, ушундай жолдоштору ооруган аялдардын кыйналганын мен деле түшүнүп турам. Бул оору, айыкпаган оорудан ушу жолдошум айыгып, ушу 2 баламдын маңдайында иштебесе да, ушу маңдайында аты болуп жүрүшүнү каалайт элем. Ушу 10 жылдан бери ушу 1 ай жакшы жүрсө, 1 ай ооруп, шишип, иштери шишип, кыйналып келе жатышат. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Bugün biz 10 yıl mektepte çoğu ösüp, çoğu oğun bir partada oturup okugan dostubuz. Şaharda kelip daha çoğu жүргөн dostubuz. Kança şunday kayrımdılık aksiyalar bolgondo, daima dostlar жардам берейик. Şunday kıynalgan семья бар экен деп биз менен чогуу жардам берип жүрүп, бирок өзүбүз ойлооппуз, биздин башыбызга мындай келип калат депчи. Бул дагы Алланын сыноосу экен. Ойдо жок, түштө жок жерде мына Таштемиров Данияр досубуз боору ооруусу менен ооруп калды. Эми тез аранын ичинде Индияга жөнөтүп, алдын алып, дарылап, бооруну которуш керек экен, персетке алыш керек экен. Сиздерден колдон келишинче жардам сурайбыз. Азамат Каймат, сиздерден Алла ыраазы болсун. Кечээ күнү алыскы жолдон командировочный соопчулук келбени дейт, ошондой жумуштары менен келип, уктаган эмес түнү менен. Ошо кыйналып атканга карабай коюшу, бир тууганыбыздын алдын алып, кичине жардам кылалы, элге кайрылалы. Төшөккө жатып калганча өзүнүн буту менен басып жүргөндө эртерээк Индияга алып баралы, колдон келген жардамды берели, дарылайлы деп алдын алып келип атабыз. Алла ыраазы болсун, ишиңизге ийгилик. Аны элибиз эмне дейбиз? Эч кимдин башына мындай жаман түшүп салбасын, барыңыздардын үй бүлөңүздөр аман болсун. Балдарыңыздардын алдында ойноп, жыргап жүрүңүздөр. Кыйналып аткан семьяга бир сом болсо да жардам берип койсоңуздар, Алла Таала сиздерди бир балейден сактайт. Садака бул балейден тосчу нерсе деп коет да. Жакында эле мына Асылбек досубуз да ушу азаматка кайрылып тартабыз. Асылбек досу жөнөтө албай атканда ушу Асылбекке кичине жардам кылып, аяк бияктан колдон келишинче кылып атканда ушу Данияр досу да жүрдү эле. Биз менен чогуу бүтүктүр мектепте биздин айылда окуп кеткен экен.
şu dostu birdemke kılıp jönötölü, Saparali buna barıp jakşı bolup geldi, Saparalide olup jakşı bolup üylösü menen jırgap жүрсе bizge dua kılsa duası kabul bolat dep. Asılbek dostu jönötörde mындай dağın başçıga bir sınоо çıkıp kaldı. Elder sizlerden suranıp ketebиz, koldan kelişinçe ошо астына el somunun likvidit Sberbank'tan çıkarıp koldan kelişinçe jardam berip koyuңуздар. Barыңыздардан Allah razı olsun. Asmandan kelgen, жерден келген кырсыктардан, бейкапар оорулардан Алла Таалам өзү сиздерди сактаган болсун. Мына урматтуу бир туугандар, бүгүнкү күндө биздин коомчулугубузда эң чоң көйгөйдүн бири болгон ушул боорусу болуп турат. Бул көйгөй бүгүн бул үй бүлөдө болуп аткан болсо, бир эле бул үй бүлөдө эмес, бүгүнкү күндө канчалаган кыргыздын башына түшкөн бир кара булут сыяктуудай болуп аткандай сезилет. Себеби бүгүн чакырган жерлерге барып жете албай, кайрылган кыргызга жардам берип, жакшы сөзүбүздү, жылуу сөзүбүздү айтып жете албай, WhatsApp'тан, Одноклассниктен, деги эле Facebook, Instagram, телефондон чалууларга жооп берип жете албай аткандыгыбыз өкүндүрөт. Анткени бул жугуштуу оору болгондуктан күн санап өсүп баратат. Урматтуу мекендештер, азыр саат кечки 10:30 болду. Бирок бул жерде бир кыргыздын үйүндө ушундай бир кыйынчылык кыргызда болуп турса, мен үйдө тыныч жата тургандай адамдардай болуп мен дей салгым келет. Бирок ушул бир тууганымдын балдарын аяп, бүгүн көчөдө кайрылган канчалаган кыргыз жүрөт. Бирок алардын балдары эртеси күнү ушул даттан баары Кудайдан экен. Бирок коомдо кайрылган кайрылууда көрүп атабыз, канчалаган балдар атасыз калып калып атат, канчалаган эжелер өмүрлүк жагынан ажырап калып атат. Бул ачуу чындыкты айтпай койсок, жаап жашырсак, анда кимге айтабыз деген суроо туулуп атат. Бүгүн мен келбей коеюн, көрүп туруп сиз унчукпай койгула. Бул нерсе күн санап көбөйүп атат, көйгөй экен. Буга баары бирдикке салайлы, мейли сиз тажадыңыз. Ушундайлар көбөйдү. Бирөөсү алдап атат, бирөө минтип атат дедик. Анда каяка барабыз? Кантебиз бир жол табайлычы? Эгер акылмандар болсо, акылыңарды айткылачы. Биз бул жолдон мындай бир туугандарды, мекендештерди, мамлекеттин башкы байлыгы эли, журту деп кооз сөздөрдү сүйлөгөн бүгүн биздин атка минер аталар отурат. Бирок биякта алардын байлыгыбыз деген эли чекеден оор дарт илдетке чалдыгып, бүгүн чекеден кемип жатабыз. Анда мындай биздин кыргыздарды ким ойлойт? Убагында чолук бомбай аталарыбыз окко, дузотко төшүн тозуп, кыргыз үчүн деп жан берген экен. Ата мекеним үчүн деп чыккан экен. Бүгүн ошол аталардан бир татыктуу уул калбай калганбы деген да суроолор туулат экен. Мен зээним кейип турат. Чуркап келип, эгерде колумда акчам болсо бере калып, ушунун үйүндө кичинекей бир тууганыбыздын балдары томсоруп калбасынчы деген ой сизде да жашаса экен, сизде да жашайт. Жашаган үчүн бүгүн канчалаган кыргыздар жакшырып отурат. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, келиңиздер бул нерсеге сын пикир менен карабайлы. Мына бүгүн үчүнчү бир тууган ушу келгеним бир күндө 3 боордон чалдыккан адамга келип, калгандарына жетишпей дагы калды. Күнүнө 20дай, 30дай кайрылуу болуп атат. Ойлонуш керек болуп турат. Себеби бул өсүп баратат. Бул акыркы 6-7 жыл аралыгындагы көрсөткүч чоң. Бүгүн сиз көрүп туруп жөн эле ойлонуп койсоңуз, бул бир тууган деле билген эмес. Мына өмүрлүк жары менен бул мекендеш да билген эмес. Уккан убагында, ушундай оору менен оорушат экен деп. Бүгүн өздөрү ушуга чалдыгып, ошол желеден чыга албай жатат. Бул желеге эгер биз ойлонбосок, алдын албасак, ой жүгүртпөсөк, бул желеге эртең мен дагы, көрүп аткан сиз дагы чалдыгып калышыңыз толук мүмкүн. Бирок Кудай сактасын деп жашайбыз. Туура, Кудай сактасын. Бирок сактанбайлыбы? Сактансак анан Кудай сактайт го. Бунун айланасында ким ой жүгүртүп, ким сактайт? Карайлап турган карапайым эл. Колунда шам чырагы жок, колунда фонариги жок. Карапайым эл жашап жатат. Колунда фонариги эмес, 45 миң, 50-60 миң долларды айдаган, чак-чая фарасы күйгөн бүгүн жол тандабастарды айдап, аталар жүрөт, агалар жүрөт. Мейли алар жүрүшсүн. Бирок элди да ойлоп койсо жакшы болмок деген ойду айткым келип турат.
Эми сүйлөй берсең сөз көп, арман да көп. Бирок бүгүн бул мекендештин тагдырын эгер сиз кайдыгер карап атсаңыз, менин колумдан келгени түнкү уйкумдан калсам мен мейли макулмун. Уктабасам да мен макулмун. Бирок ушуга окшогон бир туугандарыбыз өмүрлүк жарларын жанында жаштанкай жашаса деген гана ойдомун. Башка менде ой максат жок. Кудай ыраазылыгын таап, бир тууганымдан кайтса кайтпаса бизде маселе эмес. Бизде маселе Кудайдан кайтат деген сезим менен. Бир тууганы жакшырып кетишине келиңиз мекендеш, себеп болуңуз. 100 сом болсо дагы салып, 1 сом болсо дагы салып, салым кылайлы. Биздин бул жерге келиштин себеби мына ушул ооруп аткан оорусу жалган эмес. Бүгүн жалган эмес. Бүгүн баары чындыкты тастыктап, баары документтерин көрүп, чынында ооруга чалдыгыптыр. Бирок бул ооруга канча каражат кетет? 26 000 доллар гана жетет. Клиникага төлөнө турган акча, мен тастыктап да айтып коеюн. Кээ бир учурларда 45 000 доллар керек экен, буга мынча керек экен деген учурларда андай эмес. Бүгүн 26 000 доллар клиникага төлөнөт. 3 000 доллар ашыкча алсак, ошо барып келген жол кире, жатакана, ушул нерселерге жетет экен. Бул жетет. Эгерде боор оорусу эле гана болсо, эгер боордон ашыкча, мисалы кээ бир адамдарда бияктан текшергенде анализдер толук чыкпай калып, тияка баргандан кийин сахар болуп калган учурлар бар да. Мисалы анализ ошол жактан сахар чыккан учурлар бар. Бияктан чыкпаган анализ тияка барып туруп, андай оор эмес болуп калган учурлар бар. Ошон үчүн ушундай бир жагдайлар болот экен. Эми аны мен өзүм медик болгондон кийин аны биле бербейт экен, медицина терминин терип сүйлөй албайт экенмин да. Ошон үчүн бир тууган мына ушундай тастыкталгандыгы үчүн. Анан бул жерде буга чейин бизде Индияга барып карайлап, каяка барарын билбей турган мекендештер үчүн биз келишим түздүк. Бир туугандарыбыз жеңил барып, жакшы операция болуп, кайра ийгиликтүү келишилигине жеңилдиктер түзүлдү Кудай буйрса. Мына ошол жеңилдиктерден пайдаланып, мекендештер жөнөтүп Кудай буйрса. Ошон үчүн кайдыгер болбоңуздар. Ар кимиз өзүбүзгө салыштырайлы. Мен дагы жакшынакай жашашты каалап атам. Мен да балдарымды жакшы көрөм. Көрүп аткан сиздер да жакшы көрөсүздөр. Бирок жакшы көрсөк, чыныгы мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек. Ошон үчүн жакшылык кылууга чакырабыз. Кудай үчүн. Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшап коелу, Кудайдан коркойлу. Бүгүн жадагасы үстүбүздөгү көй кийип турган көйнөгүбүз дагы биз менен кетпейин. Акылыбыз жетет. Түшүнүп атабыз, билип туруп, бирок көп нерсени кылып атабыз. Ошон үчүн келиңиз, Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшап, бул мекендешибиздин ден соолугунун жакшырышына себеп бололу.